Гуляга белегим бар болчу. Анда бир сөз бар болчу, шуну айтып коеюн дедим. Кеттик. Керемет. Ошо айта кетсем, кече эфирди Гүлям кичине тартып коюптмун. Өзүм эле кийин сезип калдым. Бул жакта тааныш бала экен, эми рекламада иштеген экен эко. Анан ошо мен дагы кичине ачуулукка алдырып тура эмес эле болдум. Дайыма силерден да кечирим сурайм. Главный мени Гүля кечирсе болду. Кечирип коеюн. Өтө керемет. Ушул нерсе үчүн ар дайым кечирим сурап турсаңыз андай жашоо. Мен ал көчөңкү нерсени аябай эле туура көрүнүш көрдүм. Бул эч кандай эми бул бергениңиз абдан жакшы, бул мамилени бекемдейт да, бирок көчөңкү нерсе бул сиз кечирим сурай турган нерсе эмес да. Болгону сиз өзүңүздүн адамыңызды коргоп атасыз да. Мисалы келип алып бир сырттан бир адам келип алып айтып атат да, мен азыр кааласаң Гүляга деле келмекмин депчи. Сен токто, сен Гүляга салыштырбай эле башканы айтчы. Бул нерсе бул жерде негизи кызга мындай өтө бул нерсе жагымдуу болуш керек да. Наоборотунанчы. Мен ойлойм, Нурсултан мырза, кечирим сураганда байкап сураш керек. Мен ошол ситуация боюнча толуктап кетсем болобу? Башка ситуациябы? Ооба. Ал деген эч кандай, мисалы үчүн бул деле билем, эч кандай жаман ой менен же болбосо деп туура эмес түшүнгөнүктөн эмес, бир гана бул кандайча сенин досуң деп ошол момент эле түшүнбөй калыптыр. Мисалы үчүн эми сенин досторуң болушун кандайча досуң деп ушул түшүнбөстүк болуп калды. Анан кийин мен баарын түшүндүрүп айтып бердим. Мынакей сен баада айтпадың беле, рекламам бар, ушундай деп түшүндүргөндөн кийин бул ошентип эле эфирден чыккандан кийин эле бир аз мынтип кандайча досуң деп аябай сүйүндүң го келсе деген сыяктуу болуп ушинтип эметти да. Анан мен ошонусун эле бир аз мындай сен мисалы баарын эле айтып бербедим билем, ушундай деп бир аз эле бересиңби деген сыяктуу болду. Ошондой эле бири бирибизге мындай түшүнбөстүк болуп калды. Ага эле эми аябай чоң рахмат. Ар бир эфир белек берүү эле көнүп алат ошондой. Кечирип коесуздар, мен айтып коеюнчу оюмду. Баягы мен биринчи келген эфирде биз кеткенден кийин эч нерсе көргөн жокпуз да. Анан кийин эфирден көрүп атпаймынбы? Нурсултан Гүлайымды кайра Гүлкайыр дептир. Анан кийин келип, анан жолугуп сурап атпаймынбы, айтып атпаймынбы, тамашалап эле айттым, эми ал эмени түшүнүп эле турдум да. Анан тамашалап Гүлайымды калп эле Гүлкайыр дей бербечи десем, болду деп эле серьезно кабыл алды. Бул өзү туура түшүндү. Ошон үчүн бул мындай ушундай жакшы сапаты бар экен.